Кылымга аты дал келген кыргыздын оюну Сармерден. Кыз жигиттин ыр-би макал лакап жаңылмач айтышуусу ар кандай иш-чаранын көркүн ачып, шаңына шаң кошот. Буга чейин кыргыз музасын сүйгөн, ыр ишкыбоздору болгон кыз жигиттер Сармерден аркылуу өз өнөрүн элге тартуулашып келишкен. Кезектеги Сармерден Ош шаарындагы номер 2 Карл Маркс орто мектебинин мугалимдер жамааты менен ата-энелердин ортосунда өткөрүлдү. Программа манас айтуу менен башталып, ыр-би макал жаңылмач айтышуу менен уланды. Бул иш-чаранын негизги максаты ата-энелер менен болгон катнашты жакындатуу болуп эсептелинет. Атайын ошол маданиятка аралашкан өнөр ишкыбоздору бар ата-энелерди коомчулукка жайылтуу, ошону менен бирге дайыма маданий иш-чара менен билим эриш аркылуу кетет. Маданият жылына карата ушул атайын биздин өзүбүздүн окуучуларыбыздын ата-энелеринин билим маданиятына кандай деңгээлде тарбиялап жатат балдарды, бир эле ошол ырдап, бийлеп жүрө бербестен алардын маданиятын дагы балдарга кызыктыра алалы деген максатта уюштурдук. Албетте, ырга шыктуу ата-энелерди топтоо да кыйынчылыкты жаратпай койбойт. Бирок окуучулардын жардамы менен чогултуу бир аз жеңилге турган. Ошондой таланттуу ата-энелердин бири Ырыспай мырза. Өзү комузда кол ойнотуп, анча-мынча жакшылыктарда обон созуп жүрчү. Бүгүнкү Сармерденде активдүү катышып, өз чыгармаларын аткарууда. Иш-чарага катышуусуна кызы себеп болгонун айтат. Bir gün үйгө кызым келип калды, ата Сармерден болот экен, мен сизди жаздырып койдум деп. Мен айттым, ай кызым, менен сурасаң болот экен, мен ырдагандан өтүп калдым десем, ата барып катышып коюңуз дейт. Анан баланын көңүлүн калтыра албадым, келип ушинтип кичине аракет кылып атабыз кызым. Мен мисалы өзүмдү бактылуу киши экенмин деп эсептейм. Анткени биз ушу балдарыбызды окуп аткан мектебинде келип, мугалим менен бирдикте мындай Сармерден уюштуруп өткөрүп атабыз. Эсенчилик болсо бул ошол нерсени көп өткөрүш керек. Мектеп жамааты ата-энелер менен ар дайым тыгыз байланышта болуп турушат. Анткени баланын татыктуу билим алуусуна жана коопсуздугуна бул аракет өз таасирин тийгизери анык. Буга чейин иш-чаралар жалаң илимий таризде болсо, бүгүнкүсү маданий түрдө өтүп, эки тарапты дагы жакындатып олтурат. Ата-энелердин жана мугалимдердин арасында өтүп жаткан Сармерден кызуу жүрүүдө. Алардын даяргерчилиги дагы мыкты. Анткени ар бир аткарып жаткан номерлери өз ордунда. Көрүүчүлөрдүн кызыгуусу дагы өтө жогору. Албетте, мындай иш-чаралардын баардык саттан өткөрүлүп турса, ар бир эле инсандын жан дүйнөсүнө руханий байлык тартуулайт десек болот. Сармердендин шарты боюнча эки тараптын бирөөсү жеңишке жетип, өздөрүнүн мыктылыгын далилдеши керек. Бирок бүгүнкү Сармердендин катышуучулары жеңишке эмес, достукка, бөлүнүп жарылууга эмес, биримдикке өндөп жатканы байкалып турду. Анткени бул иш-чара 2017 адеп, ахлак жана маданият жылына багытталып, окуучуларга үлгү көрсөтүү болчу. Калыстар катарында олтуруп, эки тарапты электен өткөргөн Токтайым эжекебиз командалар жөнүндө өз пикирин билдирди. Талант элден чыгат деген туура экен. Ошол жердеги катышуучулардын басымдуу көпчүлүгү бул ата-энелер. Ата-энелер биринчи жолу сахнага чыгышат, биринчи жолу ушундай иш-чарага катышып атат. Ошон үчүн мен баягы Шайыр жеңенин командасындагы, Эрке баланын командасындагы чыныгы таланттуулар бар экен, жана таланттарын бааласа болот экен деген жыйынтыкка келдим. Иш-чаранын жүрүшүндө кыргыздын эң мыкты чыгармалары аткарылып, көрүүчүлөргө руханий эс алуу тартуулашты. Аз гана убакыт даярдангандыгы менен купулга толчу номерлерди көрсөтүшүп, чындыгында таланттуу топтор экендигин дагы бир ирет далилдешти. Мындан ары эки тараптын ортосунда Сармерден уланып, бири-бири менен байланыш үзүлбөйт дешет мектеп жамааты. Толкунай Жунус кызы, Айбек Үсөн, Уларбек Мужиев, Ару таң көрсөтүүсү.